азыркы учурда Конституциялык кеңеш менин мүчөлөрүнө ошол уюштуруучулар жана университеттин ушул башчылар ушундай бир площадка бизге коюп берип атат. Эми бул жерде студенттер ар кандай суроолорду берип, Конституциянын тиги же бул беренелеринен суроолор сурап, айырмачылыгын, артыкчылыктарын сурап жатышат. Бул абдан кубандыруучу нерсе. Неге дегенде, мына эсимде бар 2016-2010 жана мурунку жылдары мындай иш саамалык такыр болгон эмес да. Бир текстти шаблон кылып эле кабыл алып эле референдум кылып койчу. Азыр чындыгында ушундай элге анчинен ошо өтө басым басып кетип, ушу жаштарга мындай келечекке ушундай кадам таштоого бул түшүндүрүү иштери болуп атат да. Анан эми студенттер дагы өздөрү мындай кызыктуу суроолорду берип атышат. Бул ошол студенттердин өзүнүн жан дүйнөсү менен ушундай жогорку кеңеш эгерде мындай болсо кандай болот, өкмөт мындай болсо мындай болот деген сыяктуу ар кандай суроолорду берип, анан биз эми студенттерге максималдуу түрдө суроо жоопту мындай жөнөкөй жалпак тилинде жооп берип атабыз. Эми бул студенттер биздин келечекте, бул келечек кадрлар, балким кайсы бирөөсү мамлекеттик кызматка барат, бирөөсү болсо мындай ошол жолу менен өнүгөт. Анан студенттер ошол адам укуктары, өкмөт, жогорку кеңеш боюнча ошол алардын ыйгарым укуктары боюнча ар кандай суроолорду берди. Ойлойм, мындай мүмкүнчүлүк жакшы берилди. Ар бир адам өзү түшүнүгү боюнча, өзү мындай каалоосу боюнча Конституция менен түшүнүп атышпайбы, таанышып атышпайбы. Анан бул жерде дагы айрым суроолор болсо, пайда болуп калса, бере турганга мүмкүнчүлүк болуп атат. Коом өнүккөн сайын улам биз бир орунда кала бербейбиз, акырындык менен өнүгүшүбүз керек. Социалдык, экономикалык, саясий жактан өнүгүүнү коомубуз талап кылат. Биз 30 жылдан берки өнүгүүбүз башка мамлекеттерге салыштырганда мындай демократиялык жол менен өнүгүүбүздү алдыга умтулуп келатабыз, бирок экономикалык жактан бир топ бир кыйла артта калып, саясий кризиске түрткү болгон ошолордон болуп атат да. Ошондуктан биз реформаларды тез арада жүргүзбөсөк, мамлекетибиздин экономикалык жагын көтөрбөсөк, саясий түзүлүштү ошол базис определяет надстройку деп айтылган нерсе бекеринен эмес. Негизи ошол биздин базиска ылайыктуу ошол биздин түзүлүшүбүз дагы алдыга жылыш үчүн шартты талап кылып атат. Ошондуктан биз бир орунда токтоп тура бербестен, биз президенттик башкаруу, бул жоопкерчиликти күчөтүү керектигине кадам шилтеп атабыз. Ошондуктан бул Конституцияны кабыл алуу бул максатка ылайык деп ойлойм.